Доха шаары Ахмед бин Али стадионунун астанасында турабыз. Дал ушул 45 000 орунду стадион саналуу мүнөттөрдөн кийин Кыргызстан жана Сауд Арабия командаларынын оюнун кабыл алат. Алдыда сиздерге оюндун жүрүшү жана Кыргыз курамасын колдоо үчүн келген журтташтарыбыздын ой пикирлери тууралуу айтып беребиз. Бизден алыстабаңыздар. Кандайсыздар кыздар, балдар, жигиттер? Бүгүн кандай оюндун алдындагы? Сиз кандай пикирдесиз? Who is going to win today? In your opinion? Saudi! Оюндун алдында бардык билеттер күн мурунтан сатылып, стадион трибуналарында бош орун жок экени айтылган. Орундардын дээрлик бардыгын Катар менен кошуна турган саудиялыктар алганы. Стадион бүгүн жашыл түскө боёлору анык эле. Анткени менен стадиондун кире беришинде эле кыргызстандыктар кызыл желектери араб көрөрмандары менен тең тайлаша айгайлаган сүрөөндөр менен көз көрүм турушту. Дээрлик бардыгы жаштар. Аябай жакшы, даярдык жакшы, буюрса ощущение дагы аябай сонун, буюрса биз жеңебиз деген ойдобуз. Алга Кыргызстан. Атаандаш чындап эле катаал, мелдештин фавориттеринин бири. Машыктыруучусу Европанын учурдагы чемпиону Роберто Манчини. Ага карабай көрөрмандардын улуттук курамага ишеними чоң. Ну, конечно, мы надеемся, что Кыргызстан победит. Да, мы всегда будем держать кулачки только за наших вперед Кыргызстан. Что я хочу сказать, что вот столько фанов здесь находится, болельщиков, да, всю энергию мы хотим отдать именно нашим тим, то, чтобы они выиграли, да. Алга Кыргызстан! Кыргызстан ютады бүгүн. Ал эми кыргыз желегин көтөрүп, калпагын кийген бул чакан топ өзбекстандык футбол сүйүүчүлөр. Бүгүн Кыргызстан Саудия оюнуга балет кылганы келдик. Кыргызстан ютады бүгүн, Кудай кааласа. Барча кыргыздарыбызга омад. Бүгүн галаба казанабыз, Кудай кааласа. Узбеки балет за Кыргызстан. Ал арада оюн убагына келип, башкы калыс Иуда Жумпейдин ышкырыгы жаңырды. Оюндун биринчи бөлүгүндө Сауд дарбазачысынын аркасында жайгашкан кыргызстандыктардын сектору өзгөчө шаңга бөлөнүп турду. Дароо эле добул басындын ыргагы менен өзгөчөлөнгөн бүйөрманды кепке тарттык. Padişka bak atabamız bir, anamız bir, hamamız bir. Bu padişka bu. Kırgızların Andijondan mı? Kırgızistan'da koşna. Yanmayan koş. Padişka kerede mi? Өзбек кыргыз эри шарка ураан чакырган трибунада маанай оптимисттик болгон менен оюн талаасындагы абал көрөрмандар күткөндөй болбоду. 9-мүнөттө Кыргызстандын коргоочусу Айза Рахматов кызыл айып кагазын алып оюндан айдалды. Көп өтпөй азчылыкта калган кыргызстандыктардын дарбазасына Сауд Арабиялык Мухаммед Кано гол киргизип эсепти ачты. Оюндун экинчи жарымы эми башталганда кыргызстандыктардын катарындагы Киминбергке өтө орой ойногону үчүн кызыл айып кагазы берилди. Ошентип оюн талаасында 11 жашыл шумкарларга каршы 9 ак шумкар калды. Мен ушу болельщиктердин идея болот. Бишкектеги. Ошон азыр элдин чогулдугуна келдик. 150 киши. Анан калган биякта кыргыздар бар да, ошолор ошол. Кандай эми команданын оюнуна кандай баа бересиз? Буюрса ойноо. Саудовский Аравияда бул. Уже 9 киши ойнойт. Ошол үчүн буюрса нормально. Главное согушуп атат да. Эч кандай койбойт. Биринчи гол жакшы ойношон, команда
ыйлабайсың? Ыйласам керек, бирок кап адамдардай. Bizday keldik, 150 Kırgız Doha'da жашап аткандар бияка келишти. Bir 300 Kırgızдай барбыз да бул стадиондо. Ал эми 45 миң арабтар бар экен. Ага карабай, 9 оюнчуга карабай биз кадимкидей жакшы оюн көрсөтүп атабыз. Бирок топ көбүнчө арабтарда болуп атат. Бирок жаман эмес, азыр эсеп 1-0. Биз бирдик риза болсак жок дегенде. Анан Оманды утуп алсак, албетте 1-8ге чыгабыз. Жакшы ишенип туралар ошого. Oyundun 84-мүнөтүндө Сауд Арабиясынын жарым коргоочусу Фейсал Ал-Гамди гол киргизип, эсепти 2-0 кылды. Кыргызстанды сүрөгөн көрөрмандардын көзү жашылданып, ызага муунгандары байкалып турду. Oyun esebi ошону менен өзгөргөн жок. 2-0. Экинчи oyun, экинчи жеңилүү. Бирок Oyun бүттү байке. 2-0 өтүп калды. Балдар жакшы ойноду. Молодцы. Эмне жетпей калды? Азыр кандай балдардын күчү жетпей калды. 8 адам деле гол киргизмек. Молодцы. Oyun жакты сизге. Жактым. Балдар берип Балдар молодцы, жакшы ойноду. Жакшы ойно, аябай жакшы ойношту. Чын жүрөктөн ойногон сезилип турду. Билинди. Өткөндө ушундай ойнош керек болчу. Потенциал бар. Жеңебиз. Утулдук, эми бул футболдук байрам, топ доголок, бирок жакшы оюн болду бүгүнчү, аябай. Келечек алдыда буйрса. Ажадын Кубадан өткөндө ыйлайса, Кудай буйрса, эмки март айында оюндар болот. Ошондо дагы тарых жасайбыз, Кудай буйрса. Эч качан үмүтүбүздү үзбөшүбүз керек. Кудай берет бизгечи буйрса. Манай кичине өкүнүштүү, бирок биз эч качан үмүтүбүздү үзбөйбүз. Бар алдыда, Кыргызстандын келечеги ошо алдыда. Үмүтүбүздү эч качан үзбөйбүз. Дагы алдыда бир оюн бар, көрөбүз келечекте кандай болот. Мен аябай ыраазымын биздин футболчуларга, аракетин көрсөтүштү. Саудис командасы аябай күчтүү экен, ошого карабастан болгон аракетин биз көрдүк. 2-0 болсо деле мен эч качан өкүнбөйм. Мен ушул жака келип ушинтип Кыргызстанды колдогоныма аябай кубанычтамын. Үйөрмандардын оюн абылай футболчуларыбыздын пикирин угууга трибунанын артына өттүк. Бул акыбалга өзүбүз алып келдик да эми бул матч. Кайра өзүбүз колго алышыбыз керек деп ойлойм. Албетте футболдо жеңилүү болот, жеңүү болот. Буну биз башынан ойлошубуз керек болчу. Мен оюнча биз бир аз жаш командабыз, анан моралдык жактан дагы бир аз мындай чоң турнирге даяр эмеспиз го деп ойлоп койдум. Анткени 2 оюндан кийин ошо жыйынтыктар алдына эле чыкты. Эми бул факт айтып жатам да. Бул турнирде да көрсөтө албасак, жакын арадагы турнирлерде биз аябай чоң нерсе көрсөтөбүз деп ишенебиз ушул командага. Жыйынтык таблодо Кыргыз промасынын капчыгында 0 ұпай. Бекназ жана башка футболчуларыбыз өз оюнуна ичи чыкпаганы менен Манчининин акшумкарлар тууралуу пикири жаман эмес. Менин пикиримде кыргызстандыктар мыкты команда экенин көрсөттү. Бирок аларга бүгүн ийгилик артын салгандай болду. 9 оюнчу менен татыктуу оюн көрсөтүштү. Бирок биз дагы 9 оюнчу эмес, 11 оюнчу менен ойноого даярданганбыз. Бизге да оорчулук алып келди бул абал. Жеңишке жетип, кубанычка толуу стадиондон кетип жаткан атаандаштын көрөрмандарынын басымдуу бөлүгү Манчининин пикирине макул. Кыргызстан курамындагылар абдан өжөр жана мыкты оюнчулар экен. Дээрлик бир тайм 9-у биздин 11 балага туруштук беришти. Өзгөчө дарбазачылар мыкты экен. 9-нчу номердеги оюнчу да абдан купулма толду. Эржан, And also number 9. Негизи эле жигиттердин баары Эржан дагы аябай жакшы ойноду. Эржан болбогондо балким мунун эсеп мындан дагы көбүрөөк болмок. Эржан чындыгында 1-2 учурда, 1-2 эмес 3-4 учурда жакшы эле бизди коргоп калды, сактап калды.
Анан баягы бардык күнөн бар Нержанга койгондо болбойт. Команда утулду. Бирок кыргыздар жеңилген жок. Ошо. 21 январда бул тайпада Оман менен Таиланд курама командасы беттешип 0-0 эсебинде тең чыгышты. Учурда 2 оюндан кийин 6 упай менен Сауд Арабиясы көч башына чыгып, плей-офф баскычына өттү. Ал эми 4 упай менен Таиланд командасы экинчи келе жатат. Алдыда Кыргыз курамасын Оман менен оюн күтөт. Азырынча акшымкарларда бир дагы упай жок. Кийинки баскычка чыгууга болгон үмүт илеби да үзүлүңкү. Улан Асаналиев, Бексултан Абибакир уулу, Гүлжан Турдубаева Атайын ататтык үчүн Доха шаарынан.